Штаб кеңсеси Кытайда жайгашкан Хёрниликтөө институту миллиардерлердин саны боюнча дүйнөдөгү алдыңкы шаар деп Кытайдын борбору Пекинди тапты. Кытай экономикасындагы соңку басаң долларга карабай бул өлкөдөгү миллиардерлердин саны өсүүдө. Айтмакчы, дүйнөлүк өндүрүштүн 12% Кытайга таандык. Кытайда өндүрүлгөн кийим-кече, турмуш тиричилик товарлары, өндүрүш жабдуулары, сырьё дүйнө жүзүнө тарайт. Ал эми Гуанчжоу аймагы өндүрүштүк аймак катары белгилүү. Жана ал жакта жылына 2 жолу Кантон көргөзмөсү өтүп турат. Бул көргөзмөнүн артыкчылыгы жана анын кыргыз бизнеси, жалпы эле кыргыз экономикасына болгон пайдасы тууралуу алда кенен айтып беребиз. Ал ортодо кыргыз бизнеси Американы багынтууда. Кыргызстандын өзүндөгү жана өлкөнүн жакынкы экономикалык өнөктөштөрүндөгү кризис маалында айрым кыргызстандык ишкерлер альтернативдүү рынок катары Американы карап, ал жака инвестиция салууда. Ушул жана башка экономика, финансы, бизнес темаларына Capital командасы алдыдагы жарым саатта кеңири токтолот. Биз менен болуңуз. Дүйнөдөгү миллиардерлердин эң эле көбү Кытайдын борбору Пекинде жашайт. Хёрниликтөө институтунун соңку маалыматтарына карасак, миллиардерлердин саны боюнча Пекин биринчи жолу Нью-Йорк шаарынан озуп алдыга чыкты. Кытайдын борборунда 100 миллиардер жашайт. Андан кийинки миллиардер шаар АКШнын Нью-Йорк шаары, анан Россиянын борбору Москва, 4-нчү орунда Кытайга тийиштүү Гонконг автономиясы жана 5-нчи орунда кайрадан эле Кытай же тактап айтканда Шанхай шаары. Жалпысынан миллиардер шаарлардын алдыңкы сабына Кытайдын 4 шаары илинген. Кытай экономикасындагы соңку басаң долларга карабай бул өлкөдөгү миллиардерлердин саны өсүүдө жана азыр алардын саны 568 кишиге жетти. Бул 568 Кытай миллиардерлери 1 триллион 400 миллиард АКШ доллары өлчөмүндөгү байлыкка ээлик кылышат. Бул Австралиянын ички дүңөнүнө тете сумма, ал эми Кыргызстандын ички дүңөнүнөн дээрлик 250 эсе көп. Айтмакчы, дүйнөлүк өндүрүштүн 12% Кытайга таандык. Кытайда өндүрүлгөн кийим-кече, турмуш тиричилик товарлары, өндүрүш жабдуулары, сырьё дүйнө жүзүнө тарайт. Дүйнөдөгү экинчи экономика, азырынча экинчи экономика. Кыргызстандын ири коңшусу Кытай өндүрүшү сандар менен. Кытай дүйнөдөгү экинчи экономика ордун жыл өткөн сайын бекемдеп алдыга жылып келе жатат. Ага дүйнөлүк өндүрүштүн 12% тиешелүү. Тышкы соодасы 2015 жылы 3 триллион 95 миллиард долларды түздү. Анын ичинен экспорт 2 триллион 27 миллиард доллар, импорт 1 триллион 68 миллиард доллар. Кытай эң көп соода сатыкты Азия жана Европа мамлекеттери менен жүргүзөт. Азия менен жылына 693 миллиард 6 миллион долларга соода кылса, Европа менен 242 миллиард доллар өлчөмүндө. Андан кийинки орунда Түндүк жана Латын Америкасы. Африка континенти менен дагы соода байланышы жогору. Кытай товарларын көбүнчө АКШ сатып алат. Жылына бул өлкөгө 423 миллиард доллар экспорт жөнөтүлөт. Андан кийин Кытай Гонконгко экспорттайт. Япония, Германия жана Түштүк Кореядагы Кытай товарларын колдонгондордун алдыңкы сабында турат. Айрым маалыматтар боюнча АКШдагы тиричилик техникасынын 85%, ал эми европалыктар колдонгон тиричилик техникасынын 70% Кытай өндүрүшүнөн чыккан. Дүйнөдөгү фотоаппараттардын 50%, кондиционерлердин 30%, кир жуугуч машиналардын 25% Кытайдан чыгат. Анткени менен Кытай дүйнөгө эң көп компьютер сатат. Ошондой эле жылына 128 миллиард долларга телевизор, радио жана башка жабдууларды, 10 миллиард долларга телефонду экспорттайт. Тамак аш азыктарынан суусундук менен тамекини 6 миллиард 86 миллион долларга, өсүмдүк жана малдын майларын 191 миллиард 15 миллион долларга сатат. Кытай өзү болсо сырттан мунай зат, интегралдык жана электрондук схемаларды, алтынды жана автомобилди сатып алат. Кытайда дүйнөлүк бренддер Pромot, Naf, Max, Manga, Adidas, Reebok жана башка бир топ маркалардын кийимдери тигилет. China Pro порталдын маалыматында бир жылда кеминде 90 миллиард долларлык кийим тигилет. Toyota, Ford, Mazda, Volkswagen, Honda, BMW, Kia'нын Кытайда фабрикалары бар. Бул автоунаалардын тетиктери Кытайда жасалат. 25 жылдан бери тынымсыз өсүп келе жаткан Кытай экономикасындагы өткөн жылкы анча-мынча солгундоолор дүйнөнү солк эттирип, дүйнөлүк кризиске жол ачканы белгилүү. Анда экономика көтөргөн 7,3%-дын ордуна 6,9%га өскөн. 0,4%га айырмачылык дүйнөлүк рынок үчүн оор болду. Айтмакчы, Кытайдын экспортунун жалпы көлөмүнүн 10%-ын түзгөн келишимдер жылына 2 жолу Гуанчжоу шаарында өтүүчү Кантон көргөзмөсүндө түзүлөт. Көргөзмө дүйнөдөгү 3-үчү ири көргөзмө болуп эсептелет. Ага өткөн жылы биринчи жолу кыргыз ишкерлери катышкан. Быйыл апрелде өтүүчү көргөзмөгө Кыргызстандын ишкерлери үчүн атайын бизнес тур уюштурулат. Кантон көргөзмөсүнүн артыкчылыктары Жазгүл Масалиеванын материалында. Кытай Кантон жарманкесинде өндүрүшүнүн күчүн көрсөтөт. Жылына 2 жол күзүндө жана жазында өткөн жарманкеге көбүнчө чет элдиктер Кытайдын жаңы товарларын, жабдууларын издеп келишет. Анткени жарманкеде азырынча экспортко чыга элек жаңы товарлар дагы сунушталат. Өткөн жылы 211 өлкөдөн ишкерлер келишкен.
Мында өндүрүшчү менен бетме-бет сүйлөшүп, келишимдер түзүлөт. Кантон көргөзмөсүнүн жалпы аянты 1 миллион чарчы метрди түзүп, Кытай ишкерлери товардын 165 түрүн сунуштайт. 59 жылдан бери коңшу мамлекетте өтүп жаткан мындай ири экономикалык иш-чарага кыргыз ишкерлери биринчи жолу былтыры гана катыша алышты. Биз былтыры ошо барып көргөнүбүздө аябай өкүнгөнбүз. Эмнеге ошол биздин жаныбызда ушундай чоң экономика турса, ушундай чоң рынок турса, ушундай чоң ошол эле продукциялар турса, биз бул нерсени билбейбиз. Ошол эле Америка келип бул жактан алып кетип атса, биз жетишерлик түрдө бул мүмкүнчүлүктү биз ошо кошуна болуп колдоно албаганыбыз бизди аябай өкүндүрүп, биз бул көргөзмөгө ошо жыл сайын 2 жолу уюштурайлы деген максатта азыр экинчи сапар боюнча иштеп атабыз. Чолпонбек Акматов кантон жарманкесинен кийин башка мамлекеттеги кардарларынан баш тарткан. Анткени Россия, Туркия деп сатылган товарлар Кытайда эле жасалып жатканын көрүп келген. Эми курулуш материалдарын Кытайдан мурдакыдан бир топ арзанга сатып алып турат. Даяр материалдар бар, өндүрүштө колдонулуучу станоктор, оборудованиялар аябай чоң экен да. Бизге ташып аткан товарлардын көбүн эле ошол выставкадан тапсак болот экен да. Азыр алып жаткан Турциянын бренди менен, башка өлкөнүн бренди менен сатылып аткан товарларды именно ошол биздин дилерлерге поставка болуп аткан фирмаларды таап алдык да. Аябай таң калдык, кантип ушу Кытайдан да ушундай жакшы качественный чыгабы депчи. Жарманкеде экспорттук товарлардан сырткары импорттук товарлар дагы көрсөтүлөт. Өткөн жылы 44 өлкөдөн 552 компания катышкан. Айрым товарды Кытайдагы өндүрүшчүдөн түз сатып алууда жеткирүү кызматын жана бажы төлөмдөрүн эсептегенде дагы наркы 50%га чейин айырмаланат. Мисалы, Бишкектеги мейманкана, дүкөн, кафе, кеңселер Кытайдан эмеректи көп алдырышат. Жумшак олтургучтун бир даанасын заводдон $150 алсаңыз, ал сизге колго жеткиче $330 болот. Базар баасынан 140 сомго арзан болот. Же болбосо бир лампаны Кытай заводунан $1 алсаңыз, Бишкекке жеткиче баасы $3 болуп, базардагы мындай лампалардын наркынан $3 арзан түшөт. Атайын техникалык жабдуулардын орточо баасы $37.500 алып, ал колуңузга $48.300 менен жетет. Бишкекте сатып алганга караганда $9.500 үнөмдөйсүз. Ошо биздин көпчүлүк ишкерлер бул жака келгенден кийин ошол эле Кытайлардан же ошол Кытайдын жарандарынан эле товарды кайра алып туруп, бул жерде кайра үстүнө өздөрүнүн баасын коюп сатып атат да. Анан бул нерсе биз бажы уюмуна киргенден кийин, бажы төлөмдөрү көтөрүлүп кеткенден кийин бул аябай көп тоскоолдуктарды, анан ишкерлерге көп кыйынчылыктарды жаратып, биз азыр ошо экономикалык азыркы учурдагы абал ошо бажы уюмуна карата ишкерлерди түз барып, ошол жерден өндүрүшчүлөрдү түз алсын деген максатта уюштуруп атабыз. Жарманке өзү 3кө бөлүнүп, ар бир бөлүгү 5 күнгө созулат. Биринчи бөлүгүндө автомобиль тетиктери, тиричилик техникасы, сантехникалык жабдуулар, курулуш материалдары коюлат. Экинчи бөлүгүндө эмерек, идиш аяк жана башка үйгө керектүү заттарды табууга болот. Акыркы 5 күндө кийим-кечек, азык-заттар, дары-дармектер сунушталат. Мына ушул кантон көргөзмөсү жалпы эле Кытай өндүрүшүнүн мүмкүнчүлүктөрү жана анын кыргыз бизнесине болгон пайдасы тууралуу бир канча жылдан бери мына ушул Гуанчжуда жашап иш алып барган кыргызстандык ишкер Амир Закиров менен сүйлөшөбүз. Кыргызстан бажы союзга кирип атканда өкмөт эң негизги козур катары мисалы үчүн ошол 170 миллиондук рынокду айтканда, бирок ал жака киргенден кийин бул 170 миллиондук рынокко Кыргызстандын сата турган эч нерсеси жок экени мындай белгилүү болуп калды да. Албетте өндүрүштү бутка коебуз деп өкмөт азыр негизги план катары белгилеп атат. Чакан жана орто бизнести өнүктүрүш керек деген сөздөр туш тараптан айтылып атат. Бирок бул өндүрүштү өнүктүрүүнүн биринчи керектүү нерсе бул жабдуу да. Ал эми ошол керектүү жабдуунун баары алыс барбай эле мына ошол жакынкы чоң коңшуну алсак, Кытайда баардыгы өндүрүлөт. Демек, бул жагынан алып караганда Кыргызстандын өндүрүшүн жолго коюуда мына ушул коңшунун мүмкүнчүлүктөрүн Кыргызстан кантип жана канчалык пайдаланса болот? Кытайда көп нерсе идеяларды алып келсе болот да бул жакка. Адегенде Кытай өзү өнүккөн мамлекет. Көп направление ачылган ал жакта. Ошон үчүн биздин ишкерлер ал жактан рыногун көрүп эле, мисалы ошол эле көп, мисалы бирок биз готовый продукция алып келсек Кытайдан, азыркы учурда бажы биримине киргенден кийин көп нерсе кымбаттап кеткен. Ошондуктан биз ал жактан сырье, комплектующий, жанагы чакан ишканаларга оборудование алып келип, бияка өзүбүз өндүрүп, чыгарып сатсак болот да. Кытай деле азыр экспорту төмөндөгөндөн кийин алар деле көп преференция бар, көп эле товарларын азыр арзандатып атышат да негизиндечи. Мисалы биздин көп эле региондорду алсак, Кыргызстан көп эле чака керек,
жанагы чара керек пластмассовый. Бизге онун баарын тең эле Турциядан алып атпайбызбы? Түрктөрдүн ишкерлери келип бул жака уже готовый продукция алып келип сатып атышпайбы? Ошол нерселер өзү эле биятан чыгарсак болот. Бидон деген бар, көп нерсе баягы айыл чарбалар кордолгон товарларды мисалы өзүбүз эле биятан чыгарсак болот. Ал деле сырьёсун анан жабдуусун Кытайдан алып келип. Ал жактан алып келип бул жака өзүбүз чыгарып сатса болот мисалычы. Ошол Кытайдан эле швейный машинка алып келип, фурнитура алып келип, канчалык биз ошол сиз айткандай объемдук алып келсек, ошончо бизге арзан түшөт негизи элечи. Ошонун баарын бияка алып келип, болчудан бычып, тигип, өзүнүн бренд кылып, Россияга сатсак болот. А дегенде бул жакта көрүп атабыз, элибиз деле жумуш жок жүрөт көбүнчөчү. Анан көп эле ошол сектордо эле иштейт да. Мынакей эми сапат жөнүндө айта турган болсок, жана да айтып өткөндөй, чынында эле Кытай десе биз Кытайдын товарлары бул сапатсыз деп көнүп калганбыз. Албетте, мисалы үчүн эч кимге жашыруун эмес, Кытай бул ар бир рынокко ар башка товарларды даярдайт. Мисалы үчүн дүйнөнүн биринчи өлкөлөрүнө кеткен товарлардын сапаты таптакыр башка, ошол эле Америка Кошмо Штаттарына же болбосо Европа өлкөлөрүнө, ошол эле биз сыяктуу үчүнчү өлкөлөргө келген товарлар бул таптакыр башка. Демек, кептин баары мына ошол жака барып, анан сатып алып атканда кандай туура тандоо керектигинде болсо керек маселе. Азыр сиз айтып кеттиңиз го, башка өлкөлөргө, өнүккөн өлкөлөргө башка сапаттуу товарлар кетет депчи. А дегенде ошол өлкөлөрдүн өкүлдөрү ошол жакта компания ачып иштеп, өзүнүн госстандарты менен, өзүнүн качествосу менен башка мисалы фабрикаларга, өнүктүргөн фабрикаларга беришет да, анан ошентип текшерип өздөрүнө алып кетишет. Биз деле Ал жакта талап бар. Ал жакта талап бар. Биз деле мисалы мен айтайын, ошол 8 жылдан бери жашап атам, 8 жылдан бери өзүм ишканам бар. Мен мисалы өзүмө баягы керектүү баасына жарашуу сапаты тандап, мисалы заказ кылып өзүм жиберем. А биздин ишкерлер көбүнчө кандай барышат? Барып эле ошо айткандай эле арзан издеп эле азан алып келип атышпайбы? Ошондуктан эгерде биздин ишкерлер туура мисалы оюн максатын Кытайга койсо, бизге качественный товар керек, мисалы сапаты жогору товар керек деген болсо, ошону эле мисалы тапса болот. Ошондуктан ал жакта ошо өнүккөн мамлекеттер өзүнүн баягы консалтинг компаниялары бар, аларга кайрылышат. Ошол эле учурда мисалы үчүн биз бир кыргызстандык ишкер менен сүйлөшүп калганда абдан бир кызыктуу окуяны айтып берди да. Мисалы үчүн ал ушул бир канча жылдан бери курулуш тармагында иштеп жүрүп, анан европалык сапат, Россияда өндүрүлгөн деген баягы курулушка керектүү материалдарды алып жүрчү экен, башка баа менен. Анан ошол эле Кытайдагы жанагы Кантон выставкасына барганда ошол товарлар эч кандай Европада эмес, эч кандай Россияда эмес, Кытайда өндүрүлгөнүн өз көзү менен көрүп, бирок ал бул жактан алганга караганда алда канча арзан экенин мындай абдан таң калуу менен айтып атат да. Демек, бул жагынан көп учурда ошол биздин кошуна өлкөнүн мүмкүнчүлүктөрүн билбестиктен болуп атат да, ушул проблемалар. Мисалы ошо кошуна эле айтып кетсек, мамлекеттер Казакстан, Орусия, алардын баягы ишкерлери ошо Кытайга барып ишкана ачышып эле, өзүнүн брендин коюп эле, өндүрүүчү ишканаларды таап, өзүнүн баягы мисалы кафель болсун же электроэнергия освещение болсун, өзүнүн брендин коюп эле дүйнө боюнча сатышат. Мисалы бизде эле өзүбүздүн компания кийим чыгарабыз, жаш балдан кийин биз ошол эле Турцияга, мисалы Россияга, Казакстанга жиберебиз. Ошол эле жактанчы. Бирок өндүрүш Кытайда. Өндүрүш Кытайда. Ошондон ошол биз деле мисалы ошо бир жагынан сиз айткандай билбегиздик, анан кийин көп мисалы биздин ишкерлерге маалымат жок да. Сиз айткандайчы туура так маалымат жок. Анан Кантонский выставка деп айтып атпайсызбы? Ошол Кантонский выставка көп аябай крупный масштабный выставка. Ошол жака дүйнө боюнча канча бир мамлекет бар, ошонун баары келет. Ошол жака ал жакта Кытайдын да өзүнүн чоң фабрикалар чыгат да. Мисалы кандай бир айтсам, посредник жок. Демек, келишимдерди түзмө-түз түзүп алып, баягы ортомчусу жок алган болот. Бул демек баадан утат да. Баадан сөзсүз түрдө баадан утат, анан жана сапаттан да утат деген неме бар да. Ошо Кытай деген өтө чоң рынок да. Ошол эле керек болсо биз бүтүндөй Кытай эмес, бир эле Гуанчжоуну алып караганда деле бул өтө чоң рынок. Демек, чоң рынокко барганда адашып кетүү коркунучу дагы чоң да. Өзүм биринчи 2007 жылда барганда мен дагы өзүм барам деп, өзүм кылам деп көп проблемаларга учурадым да. Деген акчамды жоготтум. Баягы товар алганда товарым жок, мисалы ошол эле баягы билбестиктен
тил билбестен, Менталитет билбестен, анан баягы рынокты билбестен. Ошондуктан бара мен ошол эле бир консалтинг компанияга учурап, ошонун баягы жардамы менен ошол кишилерди таап, ошол товар таап, анан кайтарганга бир аракет кылганбыз да. Ошондуктан сиз туура айтасыз, ал Кытай абдан чоң. Ошол эле бир эле шаар эле канча 17-20 миллион киши. Ал жакта өзү менталитети, өзүнүн баягы культурасы. Мисалы биздин ишкерлер ал жака барганда көп болсо бир 4-5 же ашып барса 10 күнгө барышат. 10 күн ичинде ал жакта чындыктан эч нерсе жетишпейт да. Ошондуктан бул жактан даярдап, алдыңа информация алып, бүт пландаштырып барса, анда дагы өзүнө да жакшы, мисалы бара турган максатында дагы толук аткарылып келет да. Ал ортодо кыргыз бизнеси Американы багынтууда. Кыргызстандын өзүндөгү жана өлкөнүн жакынкы экономикалык өнөктөштөрүндөгү кризис маалында айрым кыргызстандык ишкерлер альтернативдүү рынок катары Американы карап, ал жака инвестиция салууда. Азырынча эки өлкө ортосундагы соода байланыш солгун, бирок АКШ тарап эки жактуу экономикалык кызматташтыкты арттыруу мүмкүнчүлүктөрү кеңири деген ишенимде. Аймактагы кризис көпчүлүк ишкерлер үчүн башка рынокду издөөгө түрткү болду. Кыргызстандын курулуш тармагы солгундап калгандан кийин Альберт Абазбеков бизнестеги жаңы толкунду күтө олтурбай ишин Америкада улантуу чечимин кабыл алган. Учурда Хьюстон шаарында компаниясы бар. Бир күндө эле регистрация болот экен фирмаң. Налоговыйга деле бир күндө турат экенсиң, тапшырып берет экенсиң. Эч кандай проверкалар болбойт экен. Бир жылда бир келип, убактылуу вовремя тапшырып турсаң, бир жылда келип бир текшерип коюшат экен налоговыйды. Болду ошол эле. Болгону рабочий виза алыш сал убакыт алат экен, 6 айда, 3 айдан 6 айга чейин чозулат экен рабочий виза алыш. Америкада эми негизи көп эле айтып атпаймынбы, Хьюстон, Вашингтон шаарларында көп эле бизнесмендер бар. Именно Хьюстонда бүгүнкү күндө 6 фирма ачылды. Буга чейин да бир 2 фирма иштеп аткан экен. Америкада бизнес жүргүзгөн кыргызстандыктар тейлөө жана соода сатык тармагында иштейт. Американын шаарларында ачылган кыргыз ашканалары жергиликтүү калктын сүймөнчүлүгүнө айлангандыгы да айтылып жүрөт. Ишкерлердин айтымында Американын экономикасы жаңы демин менен көтөрүлүп, рынокто суроо талап жогорулады. Андыктан бул мүмкүнчүлүктү колдонууну каалагандар арбын. Алдыда 3 жылга биз пландаштырып жатабыз Американын бир штатында бир иш ачуу боюнча, курулуш тармагында. Ал жакта буга чейинки биздин алган маалыматтар боюнча жакшы мүмкүнчүлүктөр бар. Америкадан эмне үчүн Америка дегенде, бул Американы бир азыркы күндө биз стабилдүү деп көрүп атабыз. Негизинен сиз айткандай бул Россияда эле бар, Казакстанда эле бар. Бирок биз Американы чечтик. Эки өлкөнүн соода байланышын көлөмү аз. Өткөн жылы 113 миллион долларга гана жеткен. Мында импорт 112 миллион доллар болсо, экспорт болгону 1 миллион доллар. Мен оптимистмин, андыктан соода байланыш дагы күчөйт деп ишенем. Азыр эки тарапка тең маалымат жетишсиз болуп жатат. Америкалык ишкерлерге Кыргызстан жөнүндө, бул жердеги мүмкүнчүлүктөр жөнүндө маалымат бериш керек. Кыргыз ишкерлери жакында жана июнь айында боло турган иш-чараларда АКШнын рыногу менен таанышып келе алышат. Америкага багыт алган бизнесмендерге курулуштан сырткары АКШнын туризм жана кызмат көрсөтүү жаатын иликтөөнү сунушташат. Америкалык ишкерлер менен жолугушууда бир эле идея эмес, аны ишке ашыруу жолдору жана башка тараптарды толук камтыган даяр долбоор менен барыш керек. Ошондо гана инвесторду ишендире аласыз. Жаңы бизнесмен эмес, Кыргызстанда тажрыйба топтогондор ишин улантып кете алат деп ойлойм. Американын жарандары Кыргызстанда мейманкана жана телекоммуникация жаатына инвестиция салышат. Кыргызстанда ачылган жаңы мүмкүнчүлүк бул бажы биримдиги. Бул рынок чоңураак болгондуктан инвесторлорго кызыктуу. Америкалык ишкерлер бир гана тоо кең тармагын билишет. Менимче Кыргызстандын жеңил өнөр жайынын туризмдин потенциалы жогору. Кыргыз-Америка бизнес форуму АКШда биринчи жолу 2002 жылы уюштурулган. Эми 6-чы жолу кыргыз ишкерлери сапар тартууда. Глобалдуу дүйнө шартында чек ара түшүнүгү дагы тарып, мына ушул бизнес, экономикалык кызматташтыктардагы глобалдуу мүнөзгө өтүүдө. Жакында эле ушул кыргызстандык ишкерлердин тобу АКШга иш сапары менен барышып, ошол жактан бизнес турда Boeing, Starbucks, Apple, Google, Tesla өңдүү америкалык гигант компаниялардын ички ишинин кухнясы менен таанышып келишкен эле. Мына ушул тышкы дүйнөгө чыгуу жолдору жана анын жергиликтүү бизнеске болгон пайдасы тууралуу сүйлөшөлү деп биз бүгүн студияга Кыргыз-Америка соода палатасынын аткаруучу директору Зарина Чекирбаеваны чакырган элек. Зарина, саламатсызбы? Мына ушул бизнес турдун алкагында америкалык бир катар гигант компаниялардын өзүнө барып, ушул ички иши менен таанышып келген кезиңер, ошол эле мындай угулушу мүмкүн да, эми Boeing,
Кыргызстанга кандай тиешеси болушу мүмкүн? Эми биз боюңчалык компания бизде жок да дегендейчи, керек болсо бизде бир нормалдуу дагы авиакомпания жок деп. Бирок бул жерде кеп кайсыл бир тармак эмес, ошол негизи эле гигант компаниялардын өнүгүү этаптарын көрсөтүү болсо керек. Эми сиз туура айтып атасыз, анткени биз апарган компаниялардын баары тең. Бир 50 жыл мурда, 20 жыл мурда бир кичинекей бизнестен башташкан. Мисалы эле ошол эле Starbucks бир 40 жыл мурда бир кичинекей кофейнядан башталган. Азыр болсо дүйнө жүзү боюнча 22 000 кофейняны башкарышат. Франшизасы ошо кофейняны Starbucks'тын мисалы франшизасын алуу бул көп акча турат. Андан сырткары ушун татаал андагы ар бир бизнесмен ала албайт. Ошон үчүн биздин максатыбыз баягы кичинекей бир бизнес болсо деле кандай келечеги бар болоорун көрсөткөнгө аракет кылганбыз. Анткени бизнес бул жерден баштаса деле, бирок өнүгүүсүн глобалдуу бир максат менен карашсын деген ой болчу. Чынында эле ушул эгер глобалдуу рынок жөнүндө айта турган болсок да, бизде баягы инерция түрүндө көп нерселер, көп чек аралар коюлуп калган да. Мисалы үчүн эгер соода саттык кылсак, экономикалык кызматташтык кылсак, бул бир жакынкы коңшулар менен гана кыла алабыз. Алыс каяка барабыз, океандын ар жагына депчи. Чындыгында азыр мисалы үчүн ошол кыргыз бизнесмендер канчалык түшүнүп атат? Мисалы үчүн бул глобалдуу рынокко чыгуу бул реалдуу нерсе экенин. Технология тармагында иштеген бизнесмендер муну көбүрөөк түшүнөт деп ойлойм. Анткени баягы Кыргызстанда деле IT компаниялар бар. Кыргызстанда отуруп, бирок мисалы Японияга иштейт, же Украинага кандай бир жумуштар менен же проекттерди кылышат. Ошондой эле мисалы Америкада көбүнчө компаниялар, АКШда көбүнчө компаниялардын баары тең. Мисалы башкы офиси Америкада болгону менен, мисалы көбүнчө офистери Индияда иштейт же башка жерде иштейт. Бул эми глобализациянын мисалы деп ойлойм. Ошондуктан кыргыз бизнесмендерине мисалы Кыргызстанда отурган күнүндө эле глобалдуу проекттерди, глобалдуу масштабтагы бир кандай бир бизнести өткөрүү болоорун көрсөткөн ой болчу да негизи. Microsoft компаниясында юристтери, жанагы инженерлери айтканына кызыктуу, анткени алар деген айтат, азыркы кылган ишибиз бул эмки 20 жыл, 30 жыл, 50 жылды карап иштейбиз дейт да. Бүгүн эмес, бүгүнкү күн менен гана жашабайбыз. Биз деген алдын ала караш керек, каяка компания өсөт, каяка өнүгөт, пландары кандай депчи. Анын үстүнө биздин ишкерлер үчүн эң да кызыктуу суроо болгон болуш керек. Менимче корпоративдик маданият деген. Бул нерсе бизде өзү көп калыптанган эмес да. Таң калыштуу болгону, мисалы Запас компаниясында биз тур өткөрүп атканда бизге мындай эле бир жөнөкөй эле столду көрсөтүп айтты, бул биздин президент шындын отурган жери деп. Анан биздин бизнесмендерге бул аябай кызыктуу болду, анткени бүт баары тең ойлогон баягы бизде көнгөндөй чоң кресло, өзүнчө кабинет, да кандай бир өзүнчө экинчи болобу же бешинчи, алтынчы этажда болобу деп. Бул киши жөнүндө айткандары бул биз менен отурат, биз менен иштешет. Өздөрү ноябрь, декабрь айлары бул аябай жумуш көп айлар экен. Ошол кезде ал киши деле чогуу отуруп, звонокторго, чалууларга жооп берип, өзү клиенттер менен иштеп, ошондой бир жумуштарды өткөрөт деп. Эми биздин бизнесмендерге аябай кызыктуу болду ал жери. Кандай ишти пландаштырышат, принциптери кандай, инновация болобу, технология болобу, бири-бирине кылган мамилеси кандай болот, ошонун баары тең кызыктуу болду. Айтышат, эми булар үчүн, биздин бизнесмендер үчүн кээ бирөөсү айтты, келери менен эле 1-2 жуманын ичинде ишке ашырганга аракет кылдык, кээ бир принциптерди ашырдык дейт. Азыр көрөбүз дейм, убакыт менен кандай болоорун деп. Алдыда жаз майрамдары жана алардын алгачкысы 8 март айымдардын майрамы. Майрам жакындаган сайын баарыбыз кымбаттууларга жагымдуу белек издеп жөнөйбүз. Алтын өзү байлык чакырат, ал эми белекке берилсе түбөлүк калат. Алтын, күмүш сыяктуу баалуу металлдар эзелтен эле кооз таштар менен жасалганын келет. Кыргызстанда бул өнөрдүн да учугур эмес. Керек болсо зергерлер 3D эффект менен сиз каалагандай буюм жасап беришет. Баалуу металлдын асыл таштарга ар түрдүү форма берип, зер буюмдарды жасап элге тартуулаган жаңы зергер студиясы «Менин бизнесим» рубрикасында. Да, это изначально была идея моего мужа. Бул бизнести жолдошум 15 жыл мурда баштаган, анда биз үйлөнө элек болчубуз. Кичинеден баштаган, алгач 10 мастери бар чоң эмес цех болгон. Наверное, с 10 мастерами.
Было сложно на самом деле, потому что Эң башында албетте кыйынчылыктар көп болгон. Кадрлардын жетишсиздиги өзгөчө. Анткени бизде зергерлерди даярдаган атайы курстар же техникумдар жок. Башында каталарды да кетиргенбиз. Көп нерселерди сынап да көрдүк. приходилось методом проб и ошибок начинать это дело. Вообще эта специальность у нас новая в Бишкеке. Она не так давно пришла. Ну, вот я говорю, это где-то в 2008 году вообще на наш рынок пришла это. Зергерчиликтеги 3D адистиги Бишкекке жакында эле келди. 2008 жылдан бери алектенем. Кыргызстанда муну саналуу эле адамдар жасай алат. Башка компанияда бул өнөрдү үйрөнө баштагам. Кийин интернеттен окуп, дагы терең өздөштүрүп кеттим. Изначально мы работали на экспорт нашей продукции. Башында биз дүң продукцияны Казакстан жана Тажикстанга жөнөтүп, жалаң экспортко иштегенбиз. Постепенно со временем пришла идея открыть место, где наши соотечественники. Учурда кыргызстандыктар үчүн да зергер студия ачуу идеясы келип, жеке эксклюзивдик заказдарды алып баштадык. Ар бир адам студияга келип, дүкөндөрдө башкалар модалуу, жакшынакай деп эсептеген даяр буюмдарды эмес, өзү керемет, оюмдагыдай мага абдан жарашыктуу деген зер буюмду бизден жасата алат. Например, у нас есть такие полуфабрикаты комплектов. Мисалы, бизде мына ушундай полуфабрикаттар бар. Бул зер буюмдарга азырынча таштар коюла элек. Биз аны кардардын каалоосуна жараша коюп беребиз. Кээ бирлер бриллиантты каалашат, кээ бирлер башка баалуу таштарды тандашат. Мына ошол кардарлардын каалоосуна жараша биз даярдайбыз. Можем сделать из белого, из розового. Можем вот так скомбинировать, сделать желтое золото вместе с белым. Вот такие вещи можем сделать с бриллиантами. Можем пока временно поставить циркон, и потом можно заменить будет, тоже без проблем. Классическую, обычную хотите обручалку? Без камней, без ничего, да? А вы хотите все-таки классическую, да? Без всяких... Вариантов хотели посмотреть, Да. через сколько. Это был обычный день. Один из тех, что забирает тебя в сказку. Дарит что-то особенное. Делай особенной тебя. Напоминает, что мечты сбываются. Надо лишь следовать за ними. Ювелирная студия M-Gold. Мы создаем сказку для ваших драгоценных людей. Сейчас тренд таков, что в моде делать предложения, как в голливудских фильмах, да, с кольцо с бриллиантом. То есть приходят молодые... Акыркы кезде жаштар бриллианты бар шакек менен кыздын колун сурашат. Бул модага айланды. Биз аларга алардын мүмкүнчүлүгүнө жараша шакекти тандап беребиз. Ар бир киши мынча акчам бар, ушул сумманын тегерегинде мындай дизайн менен мындай татаалдыкта зер буюм керек дейт. Биз болсо табитине жана каалоосуна жараша иштейбиз. Что-то очень сложное там, какой-то сложный дизайн изделия, да, то есть мы опираемся на вкусы, желания, ожидания у всех абсолютно. Был заказ женщины, которая хотела камень, кольцо с таким полудрагоценным камнем определенного оттенка. Бир аял келип, жарым-жартылай баалуу таштары бар шакекти жасап берүүбүздү каалаган. Таштын өңү фиолет менен аквамариндин ортосундагы өң эле. Биз ошондой ташты таап, ал каалагандай жасап бердик. Ал абдан сүйүнүп, ыраазы болуп кеткен. Все, как ей хотелось, ей очень понравилось, и да, она была в восторге на самом деле. Бул Capital командасы даярдаган аптанын экономикалык обзору болду. Capital'дын орусча чыгарылышы 4-күнү кечки саат 8:25-те. Өткөрүп жибербеңиз. Ошондой эле экономика, бизнес, финанс темаларындагы кызыктуу макалалар HW Capital Capital сайтында. Баш багууну унутпаңыз. Ишиңизге ийгилик.